Бектур Кожомуратов менен Байыш Тажыгул уулунун күрөш менен машыккандарына 10 жылдай убакыт болду. Бул убакыт аралыгында алар Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону аталып, эл аралык турнирлерде байгелүү орундарды багындырып келишкен. Ал эми үстүбүздөгү жылдын октябрь айында алыш күрөшү боюнча экспортчу тең ар башка салмакта күрөшүп, алтын медалды багындыра алышкан. Салмагым 90 килограммда күрөшөм. Кыргызстан ичинде абсолютный категорияга да күрөшөм. Ал жака 90 килограммда 4 килода вес кармап бардым. 90 килограммга күрөштүм. Ошол жерден 90 килограммда чемпион болдум. Азиатский игрыга барды. Ал жактан бизге ийгилик мындайча айтканда жылмайган жок. Ал жактан утулуп калдык. 2018 жылы жакшы даярданып көчмөндөргө даярданганбыз. Ал жерден уталган жокпуз чемпионатты. Кудай буйруп көчмөндөрдү утпасак да чемпионат мирди утуп, 2018 82 килограмм салмакта кайра чемпионат мирге барып, Казан шаарында дагы өттү. Ошол жерден чемпион болуп, мен үчүн ийгиликтүү жыл десем да жаңылбайм. Килем үстүндө ийгиликтерди жараткан спортчуларыбыз күнүнө жок эле дегенде 2-3 сааттай машыгуунун үстүндө болушат. Анткени күнүмдүк режимди бузган соң аны кайра калыбына келтирүү дээрлик кыйынга турарын айтышат. Азыр дагы өзүңүздөр көргөндөй эле машыгуунун үстүндөбүз. Биздин бир күндүк режимибиз эрте менен туруп, физзарядка кылып, кичине легкий чуркап алып, анан сабакка барабыз. Сабактан 5:30-дан 8-ге чейин тренировка ошол жерде өткөрөбүз. Кайра келебиз. Кечинде кайра эрте мененки сабакка даярданып, бир күндүк режимибиз ушундай өтө берет. Машыгуу жумуш күнүгө 2 мал жумуш, 1 мал тренировка. Анан соревнованиялар болорду, турнирлер болорду, 2 малга өтөбүз эрте менен кечинде. Анан сбор өтөбүз. Спорт жаатында карьера түзгөн биздин эл аралык класстагы спорт чеберлерибизге ден соолук каалап, кыргыз куржунун алтын медалга толтура бергиле демекчибиз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.